Башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Мен Мишанов Назарбек Айтбекович, Кыргызстандын таза оппозициялык кыймылынын төрагасы, Кыргызстандын Патриоттук партиясынын башкы генералдык секретары, жана коррупциялык системага каршы күрөшүү кыймылынын төрагасы катары сиздерди 2018 жылдын 15 октябрь күнү саат 10-да Максим Горький атындагы скверде өтүүчү бүткүл республикалык элдик курултайга расмий түрдө чакырып кетемин. Расмий түрдө сиздерди гана эмес, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын, анын спикерин баш кылып, мына расмий түрдө чакырдык бүгүндөн баштап. Булар да келишет, аттуу баштуу бүт Кыргызстандын чиновниктерин чакырып атабыз. Ошондой эле бүткүл Кыргызстандын активдүү жарандарын чакырабыз. Кыргызстандын келечегин, тагдырын чечиш үчүн 15 октябрга келиңиздер. Биз антикоррупциялык, антикризистик, оппозициялык маанайда курултай өткөрөбүз. Ал деген сөз коррупциялык системаны түп тамырынан жоябыз деген сөз. Ал деген сөз антикризистик программанын негизинде 3 жылдын ичинде Кыргызстанды кризистен чыгарып кетебиз деген сөз. Оппозициялык деген сөз чыныгы эл, карапайым эл келсин деген сөз. Кошоматчылар келбесин, провокаторлор келбесин, анан дагы кызматтан үмүт кылгандар келбесин деген эле сөз. Келсе чыныгы карапайым эл, Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөн эл келиш керек. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, 15 октябрь күнү саат 10-го Максим Горькийге келиңиздер. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу карапайым кыргыз элим. Мен Кыргызстандын таза оппозициялык кыймылынын төрагасымын. Кыргызстандын коррупциялык системага каршы күрөшүү кыймылынын да төрагасымын. Ошол эле мезгилде Кыргызстандагы Патриоттук партиянын дагы генеральный секретарымын. Биздин кыймыл жана биздин партия 2018 жылдын 15 октябрына бүткүл республикалык элдик курултайды чакырып атабыз. Элдик курултай Максим Горький атындагы скверде өтөт. 15 октябрь күнү саат 10-да. Курултайды өткөрүүнүн негизги максаты биздин Кыргызстандагы жоюлбай аткан коррупция менен социалдык экономикалык кризис болуп жатат. Ошондуктан курултайдын негизги маанайы бул антикоррупциялык, антикризистик, оппозициялык маанай. Биз ушул мезгилге чейин көп президенттерди көрдүк. Аларга канааттанбагандыктан алардын көпчүлүгү качып кетишти. Кээ бирлери болсо уялбастан эле кыйратып койдум, жыргатып койдум деп басып жүрүшөт Кыргызстандын ичинде деле. Ал эми кээ бирлери болсо Кыргызстанды жыргатам деп иштеп атышат. Ага кошоматчылык кылган азыркы жогорку кеңеш, коррупциялык, олигархиялык жогорку кеңеш, алардын түзгөн өкмөтү, аларга жан тарткан кошоматчы кээ бир бейөкмөт уюмдар менен карапайым элдин арасынан чыккан кээ бир кошоматчылар элди көзүн боеп, андай жакшы кылып бердик, мындай кылып бердик деп айтып атышат, бирок эч кандай жакшы эч нерсе болгон жок. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, чыныгы Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөн жарандар, чыныгы позициясы бар патриот жарандар, активдүү жарандар болсоңор, биздин 15 октябрь күнү саат 10-да Максим Горький атындагы скверде өтө турган курултайга келип катышып кетиңиздер. Ошол жерде ачык айтып түз сүйлөшөйлү. Ошол жерге биз Сооронбай Жээнбековду, парламенттеги депутаттарды, өкмөттү чакырайлы, алардан отчетун алайлы. Не кылышты, колунан келеби, келбейби? Эгерде колдорунан келбесе, колдорунан келбегенин айтсын. Айта албаса өзүбүз эле мойнуна коелу колдорунан келбегендигин. Анан аларды кете турганын кетирели, кала турганын калтыралы, болбосо өзүбүз элдин арасынан татыктууларды шайлайлы. Могул ишти жаса деп туруп колуна берели. Ошол кыргыз элинин ичинен чыган
патриот ул кыздар болсо, ошолордон биз өкмөт түзөйлү, эл ишеним берген өкмөт түзөйлү. Ал эми азыркы жогорку кеңешке таптакыр ишеним жок. Сооронбай Жээнбековке ушул мезгилге чейин ишенели дедик эле, бирок Сооронбай Жээнбеков деле биздин ишенимибизди актай албай кетип атат. Ошондуктан келиңиздер, булардан отчет учетун алайлы, болбосо өзүбүз народный контроль түзүп, коррупцияны жеңели, иллюстрацияны баштайлы, антикризистик программаны түзөлү, завод фабрикаларды курууну баштайлы. Мына миграцияны дагы мүмкүн болушунча токтотууга аракет кылайлы. Качанга чейин күтө беребиз? Качанга чейин эле кулабызга лап шелгендердин сөзүнө же болбосо жүзүнө карап эле күтө беребиз? Элдин алды карып бүттү. Аркасы уже чоңоюп деле келип калды, уже бойго жетмей турсун 30га чыгып калды. Алар болсо мигрант болуп кетип атат. Акыры биз Кыргызстанды оңолтушубуз керек да. Ошон үчүн келиңиздер, ушу курултайда ири отуруп, түз кеңешип, Кыргызстанды өнүктүрүүнүн планын иштеп чыгайлы биргелешип. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.